Biz бийликтин bir бутагыбыз. Азыр көрдүңүздөр, сот бийлиги келди. Кээ бир депутаттар, кыргыз депутаттарыбыз кыргыз судьяларына, төрагасынын орун басарларына, кыргыздарга кыргызча сурай берсе, түшүнбөдүм деп 2 жолу 3 жолу сөз кайтарды. Эми бул мамлекеттик этика деген бар да. Бир аз ошону карап эскертип койсок болбойбу? Эскертүү берип, урматтуу төрага. Бул жерде биздин юрист депутаттар регламенттен чыкпай сурай берсе, ошолор да көзгө илбегенсип, туура эмес кылып, менин көзүм ошондой көрүндү. Сиздердикине билбейм. Мынчалык деңгээлге түшпөйлү, урматтуу депутаттар. Урматтуу төрага, ушуга бир чара болсо, ушул эскертүү мамлекеттик ушундай этиканы сактоо боюнча иш болбосо кат түрүндө берип койлу. Мындай болбойт да. Биз деле аларга жардам берели, келген мыйзамдарын колдоп берели деп турабыз бул жерде. Ар бир мисалы округтан келген депутаттын артында 110 миң, 120 миңден эли бар. Биздин элдин өкүлүбүз. Аларды бир 10-15 адам шайлап койгон болсо, бизди ошол 120 миң адам шайлады. Мисалы. Анан элдин өкүлүнө ушундай мамиле кылганы бул, мен ойлойм, мен өзүм жеке пикирим өтө туура эмес. Мындай болсо болбойт. Ошон үчүн мен ушул сизден суранат элем, эскертүү кат жиберип койсокпу, же кандай кылсак болот, ошону өзүңүздөр карап, бир урматтуу президент өкүлү, сизге да тийиштүү. Ушуну карап койбосок болбойт. Сиз өзүңүз көрүп турдуңуз. Чекеден биздин депутаттарды кекетти. Менин көзүм ошондой көрүндү. Мындай болбойт деп эсептейм. Рахмат.